жылдап кеткен катаны оңдоо үчүн дагы жылдар керек болот. Эмне себептен бутоодо биз көп ката кетиребиз? Анткени биз тамыр системасы менен эсептешпейбиз. Эгерде тамыр системасы менен үстүндөгү бутак системасы экөөнүн баланс бузулса ортодон, анда ушундай катуу ката кетет. Азыр мынанда көрүп турабыз, кесилген жеринде бир эле мына бутакта, мынакей көрсөтөйүн. 1, 2, 3, 4, 5. 5 соруучу бутак өскөн. Калганы майдарак мөмө бутактар экен. 6-чы деле өсүптүр. Мына көрдүңүздөрбү? Эгерде биз 4 жаштагы же болбосо 3 жаштагы катуу өсө баштаган тамыр системасы күчтүү бутакты кыска бутай турган болсок, демек жылдар бою катаны кайра оңдошко мажбурбуз. Эгерде ушуну мына ушул кеткен крона деп коебуз, ушул кронаны түз бойдон коюп же учунан гана кыркып койгондо, анда мына ушундай катага жол коймок эмеспиз. Азыр эми биз мына ушунун бирөөсүн калтырып мыналарды ала турган болсок, демек канча пайыз? Биз 50%дан жок көбүрөөк бутактарды алып салышка туура келет. Демек дагы кайра катага жол беребиз. Ошондуктан буларды жайкы кесүү менен же кечиктирип кесүү менен 1-2 жылда кайра оңдошко туура келет. Туугандар, азыр 1 жылдык алманын бутагын көрсөтөйүн. Мына 1 жылдык. Бою 1,5 метрге чейин экен, мынакей бою 1,5 метр. Эгерде биз ушуну токтотомун деп 2 карыштан же болбосо 3 карыштан берден кесе турган болсок, азыркы катаны кайталайбыз. Эгер биз мына ушунун түбүнөн ала турган болсок, демек анда мунун күчү мыналарга өтө баштайт. Алманы, күчөп калган алманы эч качан 10%дан ашык бутаганга мүмкүн эмес. Төлкө жайкы бутоо. Жайкы бутоо менен гана 1-2 жылда түздөп кетсе болот. Туугандар, эгерде сиздин алмаңыздар күчтүү өссө, демек ийүү аркылуу, мына градустарды ийүү аркылуу толук мөмөгө жаткырып алсак болот. Мына ушул ортодо турган бутакты кесип салбастан, ушуну сыртка алып чыгып ийип койсок, 75 градустан 45 градуска чейин ийип байлап кое турган болсок, демек кийинки жылга булар мына ушундай мөмө бутакчыларга айланат. Муну көрүп турасыздар да. Мына ушул 2 жылдыкта мөмө бүчүрлөр пайда болгон. Мына ушул жердеги бүчүр, жалбырак бүчүр кийинки жылга мына ушундай мөмөгө айлантып койсо болот. Анткени бул ийилип турат 90 градуска. Ушул жерде көрүп турабыз, мөмө бүчүрлөр пайда болгон. Демек туугандар, биз бутоо аркылуу эмес, ийүү аркылуу бутактарды биз мөмөгө киргизип алсак болот. Мен айтып келем, бардык мөмө дарактарды 3-жылдан же 4-жылдан урук тамырда болсо деле мөмөгө киргизип алууга болот. Градус деле өзгөртүп коебуз, ошону менен мөмөгө кирет. Эгерде сиздердин тил менен айтканда бул эркек бутак, анткени бул түз өсүүчү, соруучу болуп эсептелет. Бул максаты төлкө жарышат. Онда көрүп турасыздар, жарышкан бутактар. Муну мынтип бутабаш керек. Муну бирөөсүнө коесуздар, лидер турат. Эгер бул жерде 5 крон болсо, 5 крондун учунан гана азыраак алып коесуздар, болду. Же болбосо жайкы бутоо менен үстүн түшүрүп коюш керек. Азыркы эрте жаздагы бутоо менен сиздер төлкө өстүрөсүздөр. Андан көрү ушундай ийүү аркылуу мөмөгө киргизип салса болот. Эгерде видео пайдалуу болгон болсо, катталып коюңуздар. Сиздер менен Бага Стори Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар, туугандар.